Ит бир жылда 7-8 күчүк туат. Ал эми кой болсо бир жылда бир гана коз туат. Айланабызды карай турган болсок, иттер аябай эле аз, бирок койлор жайлоого батпай атат. Мына ушуну биз береке деп айтабыз. Береке деген нерсеге ишенбеген бир адам Ибрахим аткамдан береке тууралуу сураганда, Ибрахим аткам дал ушул кой менен иттин мисалын айтат. Ошондо тиги адам эмне үчүн койлордо береке бар, ал эми итте береке жок деп сурайт. Ошондо Ибрахим аткам койдун жашоосу таң атпай эрте башталат. Түнкүсүн уктайт. Ал эми ит болсо түнкүсүн нары бери чуркап, ар жерде үрүп жашоосун кечирет, күндүз болсо туш келген жеринде уктайт деп айтат. Ийгиликтүү, берекелүү өмүр сүрөм десең, эрте тур. А эрте туруш үчүн эрте жат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дагы куптандан кийин дароо уктаганга шашылган. Алла Таала Куранда биз уйкуну эс алууга жараттык. Ва жаална нахара мааша. Ал эми күндү болсо силердин жашооңар үчүн жараттык.